Устаз, алгачкы эле сурообуз, сизди билебиз, көптөгөн устаздар менен доссуз, таанышсыз. Раматылык Чуа устаздын досу болосуз. Жана ошол Чуа устаздын сизде эсте калаарлык бир таасирлүү окуяларын айтып берсеңиз. Анткени жалпы элибизге устаздын эмгеги аябай сиңген, жана өткөн саналуу жылдар болсо дагы сагынычтар жүрөктө. Аллах Таала жайын жаннаттан кылсын. Амин. Аллах Таала өз рахматына Фирдаус бейиштен кылсын. Амин. Раматылык Шейх Чуа Кажы досубуз сапарда көп болдук. Илимий сапарда көп болдук. Анын бир өзгөчөлүктөрү, чындыгында бир өзгөчө сыпаттары бар эле. Алхамдулилля, мен ушу жараткан Аллах Таала дагы бир жолу айтабыз, эми инсандын өмүрү Алланын колунда. Бул хак нерсе, моюнга алабыз. Бирок баары инсанчылык, пендечилик кылып, эстеп ичибиз ачышат экен баары. Чечкиндүү бир нерсени айтканда угуп, акырына чейин түшүнүп, анан ошону же нары же бери чечет эле. Себеби мен Россиядагы кыргызстандык мекендештердин акыбалынын оордугун көрүп, ушундай аалымдарыбызды алып барып, чогултуп, Алланын үйүнө мүмкүнчүлүк түзүп берген Аллага чексиз шүгүр болсун. Шүгүрлөр болсун. Ошондо ушундай Кыргызстан мусулмандар дин башкармалынын муфтийи болуп туруп, ошол жакка чакырганында акыбалды угуп туруп, бул жакта жумуштары бар болсо дагы жылдырып барып келет эле. Машалла. Элдин көйгөйүн биринчи орунга коет эле. Элдин көйгөйүн биринчи коет эле. Машалла. Мен айтат элем, бул жакта сиздер күнү түнү сүйлөп атасыздар, бирок ал жакта биз муктажбыз. Ооба. Бөтөн эл бөтөн жерде жүрөбүз. Мечиттер жок эмес, бар. Бирок баары бир эне тилде сүйлөгөн, эне тилде түшүндүргөн башка болот. Ооба. Анан башка улуттардын арасында дагы биздин кыргызстандыктардын Россияда динден алысташып кеткен себептен, ажырашуу, талак маселелер көбөйүп кеткен себептен ал жактагы имам хазраттар, татар туугандар дагы бир аз бизге башка улут мусулман бир туугандардын көз карашы бир аз мындай жакшы эмес эле. Ушундай кылсаңар деген нерсе, Алла рахмат кылсын, атам бир айткан көп сөз айтат эле, балам, эркек намыстуу болуш керек. Эр намыска карап жүрөт, коен камышка карап жүрөт деп. Анан мен ушу ойлоно берет элем, канткенде мен ушул жактагыларга биздин өзүбүздүн ушундай улуу эл экендигибизди, аалым уламаларыбыздын да ушундай бир жогорку деңгээлде экендигибизди кантип ушуларга мен көрсөтсөм болот деген ой көп болчу. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, ошол жактагы муфтилер менен бизди ушу урмат кылат эле. Анан ушу 2011 жылы Аллах Таала өкүм менен ушул Раматылык Чуа Кажы досубуз муфтий эле, Максат Ажы Токтомушев анда Бишкек шаарынын казысы эле. Анан мен өкөнө тең бирдей келип, өкөнө тең бирдей чакырып, өкө тең Алла разы болсун, өкө тең угуп, анан бир күндү белгилеп, бир жума убакыт ушул жерде нары бери чуркап, себеби өкө тең бири казы, бири муфтий. Машалла. Өкөнүн тең программасы бири дал келсе, бири дал келбей калат, эми өкө тең чоң жоопкерчиликте бул жерде. Бир жума күтүп, өкөнү бир числого макулдугун алып, анан алып бардык. Алып барганда ал жакта Алла разы болсун, Раматылык Чуа Кажы досубуз ол асыр сүрөсүн ошол жерде жумага келтирип апарган элем атайын. Жумада эми ал жакта бүт улуттун мусулман туугандары келет. Соборный мечет деп Чита шаарында кетип атып, бир моментте мен ушундай аракет кылат элем, устаздардын убактыларын да бир текке кетирбейин, бир барганда бир 2 шаар, 3 шаарды расчет алат элем. Машалла. Ошондо Новосибирскийде дагы расчет алып, Новосибирскийде дагы анан Читага барып, ошол жерде Раматылык Шейх Чуа Кажы досубуз Ол асыр сүрөсүн баян кылып берди. Ол жерде ушул өзбек, кыргыз туугандар түшүнүп, көздөрүнөн жаш алып, машалла. Ошол эле ол асыр сүрөсүн Максат Ажы устазыбыз дагы орусча, Чуа Кажы досубуздун орусчага баян кылып берди. Ошондо ушундай аалым уламалар барбы деп, ошол жерде башка улуттагы бир туугандарыбыз кетпей, угушуп, кайра-кайра учурашып,
неме өзгөрдү да, баягы көз караш, баягы чөйрө өзгөрдү. Бул жакта туруп мен эле сүйүнөм бул жакта. Машалла, алхамдулилла болду. Тагышта биз мындай биздин керек болсо муфтийлерибиз бизди мынандай элин урматтаган алымдарыбыз бар деп мен алардын астында мындай сыймыктанып менен мындайча айтканда баягы мактангандай болуп сүйүндүм аябайчы. Ошентип барып келгенден кийин чындыгында ошодон тартып бирок ага чейин деле бул жерде көзгө көрүнүктүү бир канча устаздарды алып барганбыз. Кийин анан ошо Раматылык чогуу ажы досубуз болгондон кийин ушул алып барып, ошодон кийин анан уланды. Ошентип уланып кетти, алхамдулилла. Машалла. Ошо уланбай экенде бир эскерүүсүндө айтат, Чуба устаз самолет менен да даватка бардык дептир, машина менен дагы, анан ошо акыркы бир кеме менен калган экен, жана кайсы Сибирдеби же Читадабы, Якутияга барганда кайсы бир эмеге шаарына өтүш үчүн эч бир транспорт жок экен, бир гана кеме менен өтүш керек экен, Анан ошол кеме менен барып дагы дават кылып келдик дейт. Анан учурдан пайдаланып айта кетейин, ушул Раматылык Чуба ажы досум экөөбүз чындыгында мындай эми өз ара отурганыбызда ачык айкын сүйлөшөт элек, ачык айкын тамашалашат элек. Ачык, шайыр, ичинде бир кири жок. Ичинде адамдын ичи кандай болсо сыртына чыгып турат го. Ошондой эле ичи тиши бирдей мындай туура, тайманбаган, туура болсо туура, туура эмес болсо туура эмес деп эле мындай эле айтып, ол туура эмес айтса деле бир адамдын мисалы маңдайында отурган адамдын нафсына жакпаса деле бетке айтканда жагат эле да, мындай машалла деп туура деп кайра баягы нааразы болбой, ыраазы болуп, ушундай бир ажайып Алла берген инсан эле Алла Таала өзү жаратып өзүнө алып кетти. Жаратканын бейиш менен сыйласын. Анан ушундай мүмкүнчүлүктөр түзгөндөргө дагы Россиядагы ошол Чита, ошол эле Иркутский, ошол эле Якутский, ошол эле Мирныйга чейин барып аттыкпы? Ошол эле Сүргүт, Ханты-Манты, ошол эле Питер, Санкт-Петербург, Москва, ошол жакта эмгектенген мекендештерибиз бар. Менин колума кол, путума пут болгон эми аттарын атасам көп. Ошо шаардагы кызмат кылган мекендештерибиз, досторубуз, агаларыбыз, инилерибиз, эже карындаштарыбыз дагы бар. Мен көп жерде тамашалап тийишип коюп атам, азыр эже карындаштарыбыз анча мынча эркектерге караганда намустуу болуп атат депчи. Ошону көрдүк да кызматтарынчы. Устаздарыбыз келиптир деп батасын алып калайлы, дубасын алып калайлы деп, машинасы бар, машинасы менен, тыйыны бар, тыйыны менен, ушундай кабак кашымдай бир мындайча айтканда биздин ушу заман тил менен айтканда майрам эле болуп калат эле. Дух болот эле кадимкидей. Алымдарыбыз барганда бир ата энебиз келгендей сүйүнүп эле ушул гостиницага чейин деле ушу келип ээрчишип келип алат элек мекендештерибиз. Себеби эми баары алым уламаларда бир Алланын берген бир рахматы, жакшылыгы, берекеси бар экен. Assalamu alaikum урматтуу достор, мен бүгүн өзгөчө жерде турам. Лайкфон дүкөнү. Лайкфон дүкөнү бул телефондор дүкөнү. Азыр баарыбыз жактырууну жакшы көрөбүз. Лайк бул жактыруу, жакшы көрүү. Ошондой эле азыркы заманда биз телефонду жакшы көрөбүз. Анын ичинен iPhone телефонун аябай сүйгөндөр, жакшы көргөндөр бар. А сиздер балким акчаңыздар жок болуп кыйналып атасыздар. А сиздерге бул жак сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Биринчиден, шарияттын негизинде принциби менен 6 айга бөлүп төлөө мөөнөтү, ошондой эле 20%дан 40%га чейин бар. Жаш эч кандай чектелбейт, 65 жашка чейин, 18 жаштан 65 жашка чейин. Болгону паспорт керек, башка эч кандай документтердин кереги жок. Бул жакка келиңиздер, сиздерди күтөбүз. Биздин адрес Гумдун сыртында жайгашкан, мындайча айтканда, KFC дүкөнүнүн жанында.